Ак Жалтой имараттардан болсын. Сот системасында жүргүзүлүп жаткан реформалардын бир багыты соттордун материалдык техникалык базасын жаңылоо жана жарандар үчүн заманбап шарттарды түзүү. 12 август күнү Жалал Абад областынын Алабука районунда жаңы сот имараты пайдаланууга берилди. Эң негизгиси сотко кайрылган жарандар үчүн ыңгайлуу, коопсуз жана жеткиликтүү шарттарды камсыз кылууга багытталган. Алабука райондук сотунун жаңы административдик имараттын ачылышына Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, сот департаментинин директору Бакыт Курманалиев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана сот тутумунун кызматкерлери катышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси жана туруктуу колдоосу менен акыркы жылдары өлкөбүздө сот системасын өнүктүрүүгө, анын инфраструктурасын жаңылоого жана сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга багытталган масштабтуу реформалар жүргүзүлүп келет. Бул реформалардын негизги багыттарынын бири сот органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, судьялардын жана сот аппарат кызматкерлеринин иштөөсү үчүн заманбап шарттарды түзүү, ошондой эле жарандардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү болуп саналат. Акыркы жылдары өлкөбүздүн бардык аймактарында жаңы сот имараттары курулуп, иштеп жаткан имараттар капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап технологиялар менен жабдылууда. Бул иштер сот бийлигинин ачыктыгын, натыйжалуулугун жана коомдун сот адилеттигине болгон ишенимин жогорулатууга багытталган. Биздин негизги максатыбыз ар бир жаран үчүн жеткиликтүү, ачык айкын, көз карандысыз жана натыйжалуу сот адилеттигин камсыз кылуу. Бул багыттагы иштер мындан ары да ыраттуу улантылат. Ак Жалтой имараттардан болсын. Имаратыбыз 1296 квадрат метр түзөт, жалпысынан 34 кабинет каралган. Бул имаратта 3 судья жана 15 аппарат кызматкерлери эмгектенет. Бул жерде бир маанилүү жагдайга көңүл буруу керек. Соттун имараты канчалык заманбап болгону менен анын негизги баалуулугу дуалдары же эмеректери эмес. Негизги баалуулук жаран ушул имаратка киргенде өзүн кандай сезет жана анын укугу кандай корголот. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев ачылыш аземинен кийин имараттагы шарттар менен таанышып, кызматкерлердин иш алып баруу тартибине көңүл буруп, жарандарга карата ар дайым сый мамиле жасоо талабын койду. Ким отурат бул жерде? Биякта, значит, каттоочу, регистратор Бардык түшкөн арыздарды каттайт, арыз каттарды катташат. Жок, канчоңуздар каттайсыздар? Бирөөңүздөр каттап атасыздар да. Кирişçilikler kattaydı. İnfodolus setmençilik, daha benim olsa jarandық ekonomi жалпы иштеп. Биякта ошол заманбап противударный стекло менен коюлган биякта ошо АВФ системабыз үзгүлтүксүз иштейт. Иштейт, а? Бардык сот процесстери видео жана аудио жазуулар жүрүп жатат. Ошондой эле кондиционер коюлган. Мебелдер жаңыбы? Мебелдер жаңы коюлду, жаңы имарат. Так, бул жак? Бияк жаран иштерин кароо боюнча сот залы. Биякта аудио видео фиксация орнотулган, кондиционер коюлган. Ошондой эле видео байкоо, өрт коопсуздугу үчүн сигнализациялар коюлган. Мужской жана женский. Ачыңызчы, көрөлү. Ачыңыз. Ысык суу, муздак суу менен жазылган. Жакшы. Жакшы. Ошондой эле биякта судьялардын кабинетине көңүл бурушуңузду суранам. Судьялар келгенде биякта Так. секретарлары отурат. Салмасыңарбы? Бул жак? Бияк судьянын кабинети. Салмасыңарбы? Кандай иш шарты кандай түзүлүп калды? Баары жакшыбы? Таза иштеп билесиз, а? Отурат Чолпон Дүйшүбаев. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биякта торг техникасы, система кондиционирования вентиляции.
Кыргыз Республикасынын символикалары орноштуруп жаңы мебель менен жабдыкталган. Жакшы. Мындай гүл кылып жашына эметип койсо болот экен го. Бул сиздикиби? Көрсөтүңүз. Ага. Бизде приемная Салмасары. кабинеттин жакшы оснащить этип беришкен ушундай кондиционер, система отопления, сейфтерибиз бар, жаңы мебель берилген, Бүт бардыгы шарттар жакшы. мебелдер бардыгы жаңыбы? Бүт бардыгы. Эски мебель кирген жокпу? Чаттар абдан жакшы түзүлгөн. Мурдагы кабинетке салыштырмалуу бул кабинетибиз 2 эсе чоң. Ошондой эле бул здание по периметру тозулган. Мурда тиги зданиябыз ошо жолдун боюнда, жана торговый точканын маңдайында болуп, аябай тар болгон жер болчу. Бияка азыр жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп, иштегенге ушу иштеш керек да болгондо. Жаңы имаратты көрүп чыгуу учурунда айрым кемчиликтер аныкталып, төрага аларды тез арада жоюу тапшырмасын берди. Ошондой эле сиздерде ошол эми астыңкы кабатта Так, бул жерде эле бардыгы эме экен, а? Карылып тура санузелдер. Салмасы архив, да? Кана вытяжка жок го. Вытяжка, вот тиякта кондиционер турат, ошо кондиционер. Жок, кондиционер бул башка. Вытяжка гана. Вытяжка ушул бергеле койгон, просто көрүнбөй калган да биягындачы. Мындай вытяжка коюлган да. Жок, бул вытяжка эмес. Бул архивке жарабайт да, бул. Вы что? Мыналар эмнеден көгөрөт? Бул жерде аба циркуляция алмаштырыш керек да. Как это так? Вытяжка кара албай калган, кылбай кеттиңер. Срочно кылгыла. Бул архивте көгөрүп кетет. Мындай болбойт. Бияк ким экен? Комната прокурора. Прокурордукубу? Прокурордун бөлмөсү. Мебелдер кошумча коюлат. Коюп бересиңер да? Бияк уже көрдүк. Болду? Сыртка чыгайлы. Бияка ким кирет? Бул жака жарандар кирет. Жарандар? Инвалид. Ошол эле айтканда арестанттарга кирет. Камактагылар. Тоже ушакабы? Жарандар менен арестанттар аралашып жүрөбүрө ушул жерде. Жарандарды ичине каралганда уборно берем тоже. Жарандар да общий биринчи этаж. Пока вы это для арестантов же рассказывали. Карагыла. Кара бардыгын бияка киргизгиле. Безопасность. Жарандарга коюп бергиле. Биякты бир көрүп коелучу, кое туруңуздар. Бул жак женский бөлмөсү. Бул жак. Бул жак мужскойбу? Мужской. Суулар иштейби? Давление керек экен. Насос койгула. Так, бияк. Бияк ошо мечтер коюлган, котельня. Основной дополнительный мечтер турат биякта. Канча квадратты көтөрөт? Бул эми зданияга ылайыкталган. Жок, мен департаменттин башчысына айтып атам. Канча квадрат жылытат? Канча расчеттен? Билбейсиңерби? Биз быйыл испытание кылып көргөнбүз. Жаңы да? Жаңы, эки чоң печке турат, жетет, биз испытание кылып. Так, көмүр кандай ысытат? Көмүр менен пока булар Бул быйыл жок бул остаток. астатак. Эски зданияда бар. Кандай ысыткан былтыр? Көмүр менен проблема жок, жакшы ысытып атат. Жакшы, көмүрүн сапаты жакшыбы? Көмүрдүн сапаты жакшы. Ушинтип кармасаңар болот экен го. Так, бул жалпы короо. Так, бул жак эмне? Бул жак визири бар булар. Эмне? Противопожарный и септик. Бу жерде эмне кыласың? Кана служебный баягы машиналар тура турган. Аларды бүтүрүшүңөр керек экен. Могулду брусчатка же асфальт басышыңар керек. Скорее всего, брусчаткабы. Могул четтерине бир бактарды отургузуп. Ала Бука райондук соттун жаңы имараттын курулуш тарыхына кайрылсак, дагы бир кызыктуу салыштыруу чыгат. Курулуш иштери 2023-жылы башталып, дээрлик 3 жылга созулган. Ал эми бүгүн сот инфраструктурасын курууга карата талап башкача коюлууда. Тактап айтканда, ушул эле 12 августта Жалал Абад областынын Аксы жана Нокен райондоруна жаңы заманбап сот имараттарынын курулушуна капсула салынып, курулуш иштери башталды. Ал объектилердин курулуш мөөнөтү 1 жыл деп белгиленди. Бул жерде салыштыруу жөн жерден эмес.
Алабукадагы сот имаратынын курулушу бир нече жылга созулса, жаңа объектилерде курулуштун мөөнөтү кыскартылып, заманбап талаптарга жооп берген имараттарды тез арада пайдаланууга берүү максаты коюлууда. Канча убакытта бүтөт? 31 августта 27 жылдын 31 августу да? Демек, сот системасындагы өзгөрүү бир гана жаңы имараттардын саны менен эмес, аларды куруунун ылдамдыгы, сапаты жана жарандар үчүн түзүлгөн шарттар менен да бааланат. Бирок курулуш реформанын бир гана бөлүгү. Экинчи жана андан да маанилүү бөлүк ошол жаңы шартта сот адилетин кандай деңгээлде жүргүзүү. Жаңы имаратта эмгектене турган судьяларга жана сот тутумунун кызматкерлерине чоң жоопкерчилик жүктөлөт. Сиздердин кесипкөйлүгүңүздөр, ак ниет эмгегиңиздер жана мыйзамдуулук принциптерине болгон берилгендигиңиздер жарандардын сот бийлигине болгон ишенимин мындан ары да бекемдейт деп ишенейм. Мамлекетибиз тарабынан түзүлгөн бул заманбап шарттар биздин жоопкерчилигибизди дагы бир кадамга жогорулатат. Аксы жана Нокендеги жаңы сот имараттары кандай болот? Кандай шарттар түзүлөт жана алардын курулушуна эмне себеп болду? Бул тууралуу кийинки чыгарылыштарда кеңири айтып беребиз. Амандыкта көрүшкөнчө.